Экономика жана коммерция министрлиги кумарканалар үчүн салыктын көлөмүн азайтуу боюнча токтомдун долбоорун 24 мартта коомдук талкууга койду. Ага ылайык бааларга төмөнкүдөй өзгөртүү сунушталды. Кумарканадагы бир оюн столу үчүн мурун 1 миллион сом, азыр 450 000 сом. Мурун 1 миллион 250 000 сом, 2024-жылдан баштап 600 000 сом. Оюн автоматтары жана компьютердик симулятор залдарында бир оюн автоматы үчүн мурун 10 000 сом, азыр 75 000 сом. Мурун 100 000 сом, 2024-жылдан тарта 15 000 сом. Мунун себебин инвесторлорго ыңгайлуу шарт түзүү максатында киргизилип жаткандыгы менен түшүндүрдү. Жаңы башталышында инвесторларды тартып келүү максатында салыкты азайтуу каралууда. Мындай өзгөрүү инвесторлорго ыңгайлуу шарт түзүү максатында жүрүп жатат. Ошондой эле өлкөдөгү жана дүйнөдөгү экономикалык кырдаалды эске алуу менен бүгүнкү күндүн талаптарына жооп берген салыктык өлчөм иштелип чыккан. Кумарканалардын салыгын азайтуу тууралуу Бишкектин тургундары өздөрүнүн пикирин билдиришип, алардын көпчүлүгү бул кадамга каршы экенин белгилешти. Казинону өзү салык боюнча киргизип атпады беле, мамлекетке пайда келтирилет. Ошонун түшкөн салык мамлекеттин экономикасын көтөрөт, чет өлкөлүк жарандар гана кирет деген позиция менен киргенде. Бул эми салыкты төмөндөткөнгө мен каршымын. Азырынча убактылуу түшүрүп, баягы тигилер өнүгүп, бир аз күчүнө киргиче көбүнчө бир жыл, 1,5 жыл казино өнүкпөйт эле. Эл көнүп, өзлөрүнүн клиенттери болуп, иши жүрүп, анан ошондон кийин, бирок азыр көрсөтүш керек да, мынчадан кийин башталат деп. Экономика боюнча эксперт Азамат Аттокуров салыктын азайтылышына каршы. Анткени алардын тапкан пайдасы ансыз деле аз эмес. Казинолор кеминде 25%дан таза пайда алышат да. Анан кийин жанакындай фиксированный мурун деле ушундай болчу. Бир столдон 500 000 ушундай эме алчу да, тиги налог. Азыр эми азайтып атышат. Опять же, белгилүү бир адамдардын кызыкчылыгына кылтат го дейм да. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков кумаркана ачууда өкмөттүн демилгесин колдогон, бирок азыркы сунушун жактырбай турганын билдирди. Казинолорго салыктарды азайтуу демилгесин мен туура эмес деп эсептейм. Андан тышкары карапайым элдерге ККМ коюп, ИТТНди киргизип, базарда отурган, камокто отурган, көчөдө базарда жүргөндөрдүн баардыгынан салыктарды көбөйтүп, салыктарды чогултуу механизмдерин киргизип, элдерди кыйнап жаткан кезде казинолорго салыкты азайтуу демилгеси менин оюмча коомчулукка дагы жакпайт. Ал эми финансылык рынокты көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматы учурда казиного лицензия бериле элек, букмекердик конторада гана бар экендигин билдирди.